Алла көрүп турат. Алла угуп турат. Алла билет. Бизге эмне керек экенин билет. Баарын билет. Бир да секунд көз жазымды алда калтырган жок бизди. Унутпагыла. Аллах мени унутту дебегиле. Аллах эч качан унутпайт. Аллах өлдү дебегиле. Аллах түбөлүктүү тирүү. Алла адилетсиз дебегиле. Анткени Алла эң адилеттүү. Алланын өзү сиз менен бизди жаратканда эле адилеттүүлүк менен ар-разак сыпаты менен ар бир рызкыбызды жазып койгон. Бир байке дайыма садака берет экен. Анан мага айтып калды, устазым мен садака берем. Анан кантип бересиз десем, айтат, мен эң муктаждарга берүүгө аракет кылам дейт. Эң муктаждарга. Анан сурап калдым, эң муктаж ким экен десем, жетимдер экен дейт. Аларга эч ким жардам бербейт экен, ушундай нерсе экен. Анан ошолорго барам, бирок баратканда анан балдарыма ичти барам дейт. Балдарды ичти барам дагы баардыгын балдардын колдору менен бердирем. Анан кетип бараткан айтам, балдарым, көрдүңөрбү? Эгер силер ушундай болгондо, анда силерге да бирөө ушинтип келмек. Унутпагыла, башыңарда эмне жазылып турганын билбейсиңер. Бүгүн байбыз, эртең кедей болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондон барда берели, жокто шүгүр айтабыз дейт. Кадимкидей балдарым дейт, мен ойлогом дейт, ушуна дүйнө менен башкалардын балдарындай бузулуп кеткен деп. Жок, ошо берген садакам, балдарга берген сабагым дейт, менин балдарымды оңдоду дейт, дүйнөмдү да көбөйтүп атат деп айтат. Түшүндүкпү? Демек, машалла, биздин байлыгыбыз эмнеге иштеш керек экен? Биздин иманыбызга иштеш керек. Түшүнүктүү болдубу? Аракет кылабызбы, машалла? Бай болгону келе баштадыбы? Байды каяка корочке үйрөнө баштадыкпы, машалла?